Ишкерлер же инвесторлар криминалдын өкүлдөрүнө акча бергени аныкталса, алар өзлөрү да жоопко тартыларын Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев эскертти. Бүгүн ал социалдык түйүндөр аркылуу кайрылуу жарыялап, ишкерлерди криминал чөйрөгө каражат берүүнү токтотууга чакырды. Атайын кызматтын төрагасы бизнесмендерге, чет өлкөлүк инвесторлорго, ресторандардын, базарлардын ээлерине, базарда иштеген соодагерлерге кайрылып, кимде-ким кылмыш дүйнөсүнүн мүчөлөрүнө акча берип жүргөн болсо, мындан ары токтоткула. Эгер дагы деле каржылоону уланта турган болсоңор, силер да жооп берип каласыңар деп айтты. Ташиев криминалдар буга чейин көптөгөн бизнесмендерден, керек болсо инвесторлордон акча алып жүргөнү, бирөөлөрдүн мүлкүн тартып алгандар аныкталып жатканын маалымдап, буга чейин жабыркагандар болсо УКМКга кайрылууга үндөдү. Камчы Көлбаев менен байланышта болгон 40тан ашуун адам кылмыштуу топтун активдүү мүчөсү катары кармалганын, ага тийиштүү делген жалпы наркы $1 миллиард активдер камакка алынганын бүгүн Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. Мекеме 2008-жылдан бери Көлбаев криминалдык империя түзүп келгенин, кармалган адамдар анын жетекчилиги менен опузалоо жана рейдерлик аркылуу мүлк жана активдерди мыйзамдаштырып, башка да кылмыштарды жасап келишкенин, мыйзамсыз баюу жана саясатка кийлигүүчү болгонун, ал таза бизнеске жамынып, таза иштеген ишкерлер эсебинен өзүнө караштуу бизнес структураларды түзүп жүргөнүн маалымдады. УКМК билдиргендей, Көлбаевдин жана анын туугандарынын жакындарынын мыйзамсыз активдеринин катарында 850 кыймылсыз мүлк бар. Кыргызстандын Тышкы иштер министрлиги Израиль менен Газа секторундагы топтордун кармашык курушуп кеткенине байланыштуу билдирүү таратып, эки тарапты ынтымакка келүүгө чакырды. Израилдин армиясынын басма сөз кызматы билдиргендей, өлкөдө соңку окуялардан улам каза тапкандар 9 октябрдын таңына карата 700дөн, жаратылгандар 2000ден ашты. Ал эми Газа секторунда Израилдин жооп катары жасалган чабуулдарынан каза болгондор Палестин бийлигинин маалыматына караганда 413кө жетти, 2300 киши жарат алды. Бишкекте 12-13 октябрда бардык мектептер жана бала бакчалар онлайн режимде иш алып барат. Муниципалитеттен билдиргендей, онлайн режимине өтүү көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын саммитине байланыштуу болот. Борбор каланын мэриясынын билим берүү департаменти ата-энелер коомчулугун учурдагы кырдаалга түшүнүү менен мамиле кылууну өтүнөт. Чүй облусунун жана Бишкек шаарынын айрым көчөлөрүндө ушул жылдын 12-13 октябрь күндөрү унаа кыймылы үчүн маал-маалы менен чектөөлөр киргизилип турат. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Манас Сыдыгалиев кабар агенттигинде өткөн маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында, чектөөлөр 13 октябрда Бишкек шаарында көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинин мамлекет башчыларынын кеңешинин жыйыны өткөндүгүнө байланыштуу киргизилмекчи. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жалпы айдоочуларды мамлекеттик маанидеги иш-чара учурунда чектөө киргизилген жол жээктерине унаа каражаттарын калтырбоого, жол кыймылын жөнгө салып турган кызматкерлердин талаптарына баш ийип, жол эрежелерин так сактоого чакырат. Бишкектен Бакаев көчөсүндө жайгашкан Ак Бата чайканасынан чыккан өрт толук өчүрүлдү. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиргендей, өрттө өчүрүүгө жалпы 3 күчүрмөн эсеп тартылган. Тилсиз жол саат 11:33 чектөөгө алынып, саат 12:58 толук өчүрүлдү. Өрт өчүрүүчүлөрдүн ыкчам аракетинен улам чайканага жакын жайгашкан 2 турак үй сакталып калды. Бактыга жараша жабыркагандар жок. Учурда өрттүн келип чыгуу себеби такталууда. Кыргызстандын улуттук курама командасы 19 жайкы Азия оюндарында 18 орунду ээледи. Бул тууралуу Дене тарбия жана спорт департаментинен билдирди. Азия оюндары 23 сентябрдан 8 октябрга чейин Кытайдын Ханчжоу шаарында өттү. Оюндарга Кыргызстандын 162 спортчусу спорттун 23 түрү боюнча катышты. Жалпы эсеп боюнча улуттук курама команда 4 алтын, 2 күмүш жана 9 коло медаль жеңип, 18 орунду ээледи.